кутула албайт. Анан ойлондум, мен ушул деги эле мындай адам Кудай менен эсептешип жашаса болобу деп ой кылдым. Бирөө менен сен эсептешсең болот, бир эмгек акың үчүн. А Кудай менен эсептеше албайт экенбиз да. Буйругун гана аткарат экенбиз. А сен ошо буйругун аткарып өйдөлөп, калыптанып бир аракетиңди кылсаң, ал ошо Бакыт Тубашев деген бир китепте жазыптыр эле. Сен Кудайдын кызматында болсоң, Кудай сенин кызматыңда болот деп. Анысы кандай мына мен Кудайдын кызматындамын. Мен жеке бир менчик оюм жок. Менчик оюм ошо дүйнөнү өзгөртүп кетүү. Кудай эмнени кааласа, мен да ошону каалап атам. Ошол дүйнөдө бир мындай бир тынччылыкты каалап атам. Дүйнөдө бир теңдикти каалап атам. Ошол Кудай байларды жой, бай мамлекеттерди жой, артка тарткандарды жой деп мисалга ошол энергияны сиңирип, мындайча ошону аткарып атам. Же болбосо Арстаналай теңирдин теңи деп берилет. Жердеги көчүрмөсү, көктүн өзү, көктүн сөзү, көктүн ою, көктүн жүзү деп. Эми Арстаналай жөнөкөйлүк менен бу аткара берет делет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, Кудайдын буйругу түшкөндөн кийин сиздер кутула да албайсыздар, адамзат да кутула албайт. Аткарылат бул болот. Ооба, Кудай дагы мурун адамзатка буйрук берген. 15 кылым мурунбу, 20 кылым мурунбу пайгамбарларга. Бирок ал кезде чокун дегендир. Ал кезде сыйын дегендир, ал кезде тилен дегендир. Азыркы Кудайдын буйругу тетирсинче акка айлан болуп атат. Өзүңдү тааны, Кудайдын ордун аткар, ааламдашууга адамзатты өткөр. Арстаналай сенин оюң менен дүйнө тегеренип тегизделет. Сенин бир китебиң жана сыйкыр аураң дүйнөнү тегеретип тегиздейт. Жетишкен техника энергия аркылуу гана башкарасың дейт. Окутуп дагы эмес, энергия аркылуу. Мына өткөндө мен айттым эле го, ошо бир көпүрө көрдүм, көпүрөнүн арка көйүсүндө казактар экен, бер көйүсүндө биз экенбиз. Ушу биздеги болгон улуулук казакка да чагылыш керек деп. Мына биз өзүнчө ошол өскөндөр болуп биз талкуу кылганбыз өткөндө. Мына Азаттыктан өткөндө көрүп калдык МТС каналынан. Назарбаев кетсин деп эле бир аялдар. Ал коррупционер деп да айткан жок, ал карып калды деп да айткан жок. Мына ошол энергия иштеп аткандыктан мына Назарбаев кетти кызматтан. Кандайдыр бир энергиянын иштегендиги бул. Мына ушул жерде отуруп кыргыз Кудайдын ордун аткарып калат деген далили ушул. Сөз менен дүйнөнү тегеретип тегиздейбиз. Сөзүбүз бийик аң сезимибиз менен. Мындай чал ойлонуп буйрук кылып койсоң ал аткарылбайт да. Мына урматтуу улуу журтум, Кудай менен, арбай менен, аалам менен эч ким эсептеше албайт. Тетирсинче кызматын аткар. Ук Арстаналай деле ошол эле көктүн эле мыйзамын айтып атат. Арстаналай